14-бөлүм. Силер Кудай Теңириңердин балдарысыңар. Өлгөндөр үчүн аза күткөнүңөрдү билдирип, денеңерге так салбагыла, чачыңарды кыркпагыла. Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Сени Теңир жер үстүндөгү бардык элдердин ичинен өз эли болушуң үчүн тандап алган. Эч кандай арам нерсе жебегиле. Силер жей турган мал мына булар: уй, кой, эчки, бугу, жейрен, топоз, элик, зубр, багыш, тоотеке. Ача туяктуу, салаасы терең, кепшеген жаныбарларды жесеңер болот. Бирок кепшеген, ача туяктуу, салаасы терең жаныбарлардын ичинен төөнү, коёнду, суурду жебегиле. Анткени алар кепшегени менен ача туяктуу эмес. Силер үчүн алар арам болуп эсептелет. Чочкону да жебегиле, анткени ал ача туяктуу болгону менен кепшебейт. Ал силер үчүн арам. Алардын этин жебегиле, өлүгүнө колуңарды тийгизбегиле. Сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты жана кабырчыгы бар жаныбарлардын бардыгын жесеңер болот. Ал эми канаты менен кабырчыгы жок жаныбарларды жебегиле. Алар силер үчүн арам. Адал канаттуулардын баарын жегиле. Бирок алардын ичинен буларды жебешиңер керек: бүркүт, жоору, суу бүркүтү, кулаалы, шумкар, ылаачын жана анын түрлөрү, карга жана анын түрлөрү, төө куш, үкү, чардак, туйгун жана анын түрлөрү, чекиргөз үкү, ибис, аккуу, бир казан, ак кажыр, балык чугуш, көк кытан, илек-илек жана анын түрлөрү, сасык үпүп, жарганат, канаты бар курт кумурскалардын баары силер үчүн арам. Аларды жебегиле. Адал канаттуулардын баарын жегиле. Эч бир жаныбардын өлүгүн жебегиле. Аны силердин араңарда жашаган бөтөн жерликке бер, ошол жесин же ошого сат. Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Улакты энесинин сүтүнө бышырба.